Пандемия шартында шайлоого келген ар бир шайлоочунун ортосундагы аралык сакталууга тийиш. Бул боюнча атайын даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Мындай иш-аракеттер Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагындагы 8139 шайлоо тилкесинде да ишке ашып, ушул тапта 2509 шайлоочу каттоодон өткөн. Форма 1ге бизде заявление келип түшө элек. Форма 2 жоюлуп кеткен азыр. Форма 2 боюнча эме жок. Операторлор окуп келди. Идинфекция операторлар экөө окуп келди барып, асуулардан экөөсү окуп келди. Мүчөлөрдү дагы чакыртып окутту кече. Кече бардыгы окуп келиштилер. Эми дагы 2 операторубуз бар, идинфекциялар дагы окууга барыш керек жакын күндөрдө. Актурпак айыл аймагында шайлоочунун жалпы саны 9219-ду түзөт. Учурда айыл аймактын бардык шайлоо тилкелеринде керектүү болгон жабдуулар менен камсыздалып, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү атайын окуудан өтүштү. Бүгүнкү күндө шайлоо участкалары шайлоого даяр, тизмелер келип илинди, шайлоо комиссиялары составы менен толук даяр болуп, кээ бир жетекчилери алмашып даяр болду. Кечээ күнү 15 числодо райондук шайлоо участкасынан келип, шайлоочулардын жалпы комиссиясынын составын окутуп кетишти. Айтсак, шайлоо участкаларында эч кандай кемчилдик жок. Бүгүнкү күндө шайлоого даяр. Президенттик шайлоо мамлекеттин келечегинин өнүгүшүнө түздөн-түз таасир эткендиктен ар бир жарандын добушу маанилүү. Шайлоого катышууда ар бир жаран өзү тандаган талапкерине добуш берет. Белгилей кетсек, мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан президенттик шайлоого 18 талапкер катышып жатат. Айжан Кубатбек кызы, Эрнис Азамат уулу, Жорой Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.